Амансыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Турсуналиева Назгүл каналы сунуштайт. Сүйүү белеги. Автор Кундуз Биримкулова. Окуган Турсуналиева Назгүл. Көзүнүн жашы тыйылбай, уккан кулагына ишене албай турду Айжан. Кантип ушул сөздү айтууга оозу барды? Мен эмне жамандык кылдым? Мен бактылуу болууга ылайыксызмынбы? Атаке, эмнеге менин тагдырымды бул адамга байладың? Көөдөнүнө кара тамгалар менен сызылып жазылган сөздөр өмүр бою жүрөгүнө так салды. Айжан бурулуп артка басайын дегенде эшик шарт ачылды. Ар жактан Самидин ата ачуу кыйкырыгын салды да калды. Данияр Айжанды карылуу колдору менен күчкө салып сүйрөп жөнөдү. Сен качан коесуң чоң атама арызданганыңды? Эми эмне? Сен менден төрөгүң келип калдыбы? Мына сага. Эми сен каалаган өөрөйдү берем. Эми төрө. Билип кой. Сен төрөгөн баланын атасы болсом да, мен аны каалабайм. Сен эч качан менин алдымда бактылуулук эмне экенин сезбейсиң. Данияр Айжанды жулмалап бөлмөсүнө алып келип, короз тоокту тебелегендей эле тебелеп кирди. Айжан тыбырчылап алы келбей: "Сага эмне болду? Мен сага эмне кылдым?" "Жок, андай кылба. Сен мени минтүүгө акың жок. Жолобо мага, тийбе мага", деп бооздоо ыйлап, акыры жеңилип тынды. Экөө баш кошкондоруна 2 жыл болсо да эрди катындай жашашкан эмес. Намысын күлдөй тебелеп чыгып кеткен Даниярга нааразы болсо да, Айжан ага болгон таза сезимдерин жоготкон эмес. Айжан Данияр менен алгачкы жакындашуусу мындай болуусун каалаган да эмес. Айла жок, тагдырына баш ийди. Ушул күндү канча күткөн. Данияр мени өз кучагына алсын деген тилегине жетти. Бирок андан эч кандай жылуулук ала албады. Көзүнүн жашын мончоктотуп төгүп, жалгыз бөлмөдө уйпаланып кала берди. Даниярдын сөздөрү кулагында жаңырык сымал калды. Айжан бул тагдырын тандаган эмес. Эми кантет? Ооба, Даниярды сүйөт. Бирок Данияр аны жек көрөт. Себеби Данияр менен жибектин мамилесине Айжан каратак болду. Данияр жибекти сүйөт. Экөөнүн мамилеси дагы деле үзүлгөн жок. Айжанга үйлөнсө да Данияр жибекти таштаган жок. Дайым кандай учур болбосун ал жибектин жанында. Көөдөнүнө көк муштумдай болуп түйүлгөн сезимдери оорутуп турду. Чыныгы махабаттын бактысы эмне экенин билбей өмүр сүрүүнү каалабады. Ордунан турду. Уйпаланган чачын жыйнап, жуунуучу бөлмөгө кирип денесин жышып жууп көптө барып чыкты. Ойлоно отуруп ажырашууну чечти. Даниярдын бактысын байлагандан баш тартууну туура көрдү. Мен бактылуу болбосом да, ал сүйүктүүсүнүн жанында болуп, бакыт даамын татсын деп бир чечимге келди. Телефонун алып Зинага чалды. Алло, Айжан, кандайсың? Айжан курбусунун үнүн укканда буркурап ыйлап жиберди. Айжан, сага эмне болду? Дагы Даниярбы? Мен сага айттым эле го ажыраш деп. Андан кол үз, аны унут, канчалык кыйын болсо да. Бул жактан алыска кет. Жаңыдан жашоо башта. Сенин кадырыңа жетчү адам табылат. Эмне үчүн мынча өзүңдү кыйнайсың? Мен сени такыр түшүнө албай койдум. Зина, мен аны менен ажырашам деп чечтим. Чын элеби? Ооба. Мен бул азаптан кутулбасам болбойт. Мага Германияга билет алып койчу, ошол жака кетем. Баягы Бекзаттын сунушуна макулдугумду берем. Ошол жакта жашап иштейм. Макул, сөзсүз алып коем. Бул оюңдан кайтпа. Мен сага ишенем. Сен күчтүүсүң. Башыңа келген бардык кыйынчылыкты жеңесиң. Мен сенин жаныңда болом. Айжан курбусу менен коштошуп, ажырашуу кагаздарын даярдоого Болотко жөнөдү. Болот анын агасы Расулдун досу, мыкты адвокат. Кабинетине кирип келген Айжанды көрүп Болот чоочуп кетти. Маанайсыз, көзүндө көнөктөп толгон жашы бар эле. Кандайсыз, Болот аке? Мени бир аптанын ичинде жолдошум менен ажыраштырыңыз. Мен ажырашам деп бир чечимге келдим. Биз карыздарыбыздан толук кутулдук. Эми мен анын колдоосуна муктаж эмесмин. Ооба, кутулганын кутулдуңар.
Бирок каяка барасың? Силердин компания түп тамыры менен жабылды. Акчаң жок, ишиң жок. Кийинки жашооң кандай болот? Сен ал жөнүндө ойлондуңбу? Ойлондум. Бардык нерсени кайрадан башынан баштайм. Өлбөгөн жандын оокаты өтөт демекчи, акыры мен тирүү жанмын. Бирөөнүн үйүн жыйнасам да жанбагам. Ал жагын сиз ойлонбоңуз. Жашоо меники, тандоо да меники. Мындан кийин эч кимге көз карандысыз өмүр сүргүм келет. Ажырашуу кагазын даярдатып алып, Айжан Даниярды күттү. Ал түнү Данияр келбеди. Айжандын ичинде уйгу-туйгу сезимдер, кызганычы кыйнап турду. Себеби ал билет, Данияр каякта, кимдин жанында экенин. Түнү менен бир көз ирмем уктабай, Айжан таңды тосту. Таңга маал Данияр кызуу эшиктен кирип келди. Оозунан буркурап жыттанган ачуу суунун күчү менен Данияр Айжанды көрүп, жини бетине чыгып, Айжанды дагы өз каалагандай уйпалады. Жалынып жалбарган Айжандын сөзүн кулагына да илген жок. Жанынан жаны калбай тыбырчылап, өз намысын коргой албаганына Айжан аябай ызаланды. Даниярдын кебетесин карап, аны жек көрүп да кетти. Данияр тоону томкоргондой уйкуга муюп уктап калды. Айжандын көзүнөн мында жаш акпады. Жүрөгү тилинип, көөдөнүнө тоодой таарыныч үйүлдү. Жанынан артык көргөн жан, аны аяп койбогонуна өкүндү. Өз сезимин баалабаган адамдын жанында кор болгонун ойлосо, дили өрттөнүп турду. Ордунан туруп, жуунуп тазаланып, ашканага барып, ичине уй этинен шорпо кайнатты. Данияр ичсе ичи ачышып, ысык тамак ичкиси келээрин билет. Тамагын даярдап, Айжан Даниярды күттү. Түш ооп ойгонгон Данияр өзүн Айжандын бөлмөсүндө экенин көрүп көп ойлонуп жатты. Башындагы ойлорун такыр чогулта алган жок. Акыркы күндөрү эмне кылып жүргөнүн түшүнө албай турду. Бул акыркы 2-3 күндүк иш Даниярды башкача сезимге алып келип байлады. Оюнда Айжан эле болуп калды. Анын ага жалдырап жатканы кулагында жаңырып, эсинен эч кетпейт. Айжандын алдындагы күнөөсүн билип турса да, моюнга алгысы келбейт. Ордунан туруп, бурчта жыйналып турган кызыл чемоданга көзү түштү. Баары эле шкафты ачты. Бош турган вешалкаларды көрүп, мээси чыңылдай түштү. Деми кысылып, жүрөгүнүн согушу катуулап, тайсалдап барып отургучка отурду. Өзүнүн бул абалы өзүнө түшүнүксүз эле. Чаржайып болгон оюн жыйнай албай, жуунуучу бөлмөгө кирип, эти колун муздак суу менен жууп, Айжандын бөлмөсүнөн чыкты. Ашканадан буркурап чыккан жыт анын каңшаарын жарып өттү. Басыгын тездетип ашканага жөнөдү. Ашканага кирип барган Даниярды Айжан байкаган жок. Ойлуу отурушта отурат, колунда кагаздары бар. Даниярдын көзү Айжандын жүзүнө түштү. Кара коюу кирпиктерин бат-бат ирмеп, улам көзүнүн жашын сүрткөн Айжандын абалы анын жүрөгүн тызылдатты. Чынында бул кыздын эч кандай күнөөсү жок. Күнөөнүн баары анын агасы Расулда. Атасында эмеспи? Оюн жыйнап Данияр: "Тамак пыштыбы?" Ордунан чочуп турган Айжан көзүнүн жашын сүртүп: "Ооба, келиңиз." Айжандын ар бир кыймылына көз жүгүрткөн Даниярдын ички сезимдери бир башкача болуп жатты. Экөө тең үн каткан жок. Унчукпай тамактанып чыгып бараткан Даниярдын жолун кесе чыгып, Айжан ажырашуу кагазын сунду. Кагазды колуна алган Данияр аны окуп, башынан ылдый бирөө муздак суу куюп жибергендей чыйрыга түштү. "Сен мени менен ажырашкың келип жатабы? Сен ага укугуң бар деп ойлойсуңбу?" "Ооба, бар укугум. Сиз менен ажырашам. Ансыз да сиздин каалаганыңыз ушу эмеспи?" "Сен аны кайдан билесиң? Мен эмне ойлоп, каалап жүргөнүмдү?" "Аны билүү кажет эмес. Ал нерсеге мага кылган мамилеңиз далил." "Сага менден эч нерсе кереги жокпу? Сенин эмнең калды? Атаң жыйнаган арам байлыкты агаң заматта жок кылды. Сен менсиз оокат кыла албайсың, көчөдө каласың." "Макул. Эмне болсом да ал мен, сиз эмес. Болгону менин башымды бошотуп коюңуз. Башка сизден эч нерсе керек эмес." "Өзүңөн калсын. Мен сенин алдыңан өттүм. Сен менсиз эч ким эмессиң," деп үйдөн чыгып бараткан Даниярга: "Эртең саат 9-га ажырашуу бюросуна келип калыңыз. Мен сизди ошол жерден күтөм," деди.
Эмнегедир Данияр уккан кулагына ишене албай ызырына түштү. Эшикти катуу жаап чыгып кетти. Даниярдын көз алдында Айжандын жашка толгон көздөрүнүн элеси турду. Менин башымды бошотуп коюңуз. Сизден мага эч нерсе кереги жок, деген сөзү ичин өрттөп, көңүлүнө кандайдыр бир тааныштык жаратты. Менсиз жашай албайт имиш. Көрөбүз. Сен менден баш тартсаң, мен сенден баш тарта албай артыңдан чуркап жалбарат деп ойлоп жатасыңбы? Андай ойдо болсоң жаңыласың. Эртең экөөбүз жолугабыз, ошондо көрөм. Сен менден баш тарта аларыңбы? Жалдырап, өзүң келип бутума чөгөлөйсүң. Ошондо ыйлатып туруп басып кетем, деп ойлоду Данияр. Данияр үйдөн чыгып кеткенде Айжан бөлмөсүнө кирип, текчедеги сүрөттөрүнүн баарын жыйнады. Өзүн бул жерде болбогондой, жашабагандай кылып эч кандай из калтырбай, чемоданын сүйрөп үйдөн чыгып кетти. Көзүнүн жашын сүртүп, Данияр, мен сен үчүн акыркы жолу ыйладым. Мындан кийин сен деп эч качан көз жашымды төкпөйм, деп өзүнө өзү сөз берди. Иш бөлмөсүндө отурган Данияр бир мүнөттө Айжан жөнүндө ойлонбой койгон жок. Бир түшүнүксүз сезимдер менен алышып, жумушунан үйүнө эрте кайтты. Үйүнө жакындаган сайын көкүрөгүн бир нерсе кыйнап жатты. Үйүнө жеткенде дайыма жаркырап жанып турган чырактар өчүп, айлананын баары тунжурап караңгы экенин көрдү. Унаасын токтотуп, шашып үйгө жөнөдү. Кире бериштеги жарыкты жандырып, түз эле Айжандын бөлмөсүнө кирди. Эшикти шарт ачты. Бөлмө ичи караңгы, жымжырт эле. Жарыкты жандырып, бөлмөнү тегерете карады. Айжандын сүрөттөрү турган текчелер бош, бурчта турган чемоданы да жок. Данияр ызаланып кетти. Демек, мага кыялыңды көрсөтөйүн деген экенсиң. Макул, сага ак жол. Канчага чейин чыдай ала турганыңды, алың, күчүң, кулачың канчага жете турганын көрөбүз, деди ичинен. Бөлмөнүн эшигин тарс жаап, өз бөлмөсүнө кирди. Диванга боюн таштап, шыпты тиктеп көпкө жатты. Качан уктап кеткенин билбей да калды. Таң агарып, күндүн нуру жерге түшкөндө ойгонду. Акырын басып ашканага жөнөдү. Бир саамга Айжан келип калгандай туюлуп, үмүт менен кирип келди ашканага. Тилекке каршы Айжан жок. Эмгек өргүүгө чыгып кеткен үй кызматчысы келип калган экен. Аны менен учурашып, үйдөн бир тоголок даам сызбай чыгып кетти. Эртең мененки саат 8де эле ажырашуу бюросуна келип калды. Так саат 9га 10 мүнөт калганда бүлгүн узун көйнөк кийип Айжан келди. Айжанды көрүп, анын ар бир кыймылына көз салып, унаасынан түшпөй отура берди. Саат чебеси 9ду көрсөткөндө телефону чырылдап калды. Караса, Айжан чалып жатыптыр. Алло, кандайсыз? Келип калдыңызбы? Мен сизди күтүп жатам. Саат 9 болуп калды. Биз 9:30 сот залында болушубуз керек. Жакшы. Ооба, келе жатам. Айжан, сен жакшылап ойлондуңбу? Кийин өкүнүп калба. Ыйлап алдыма келчү болсоң, мен сени кабыл албайм. Ооба, жакшылап ойлондум. Мен да ыйлап алдыңызга барбайм. Сизден акыркы жолу суранып жатам. Суранычымды четке какпай, ажырашууга макул болсоңуз болду. Мындан кийин мен сиздин көз алдыңызга эч качан көрүнбөйм. Сөз берем. Бул сөздөрдү угуп жаткан Даниярдын ички дүйнөсү муздай түштү. Бирок көкүрөгүндөгү куру намысы ойгонуп, өзүн бош кармап турду. Унаадан шайдоот түшүп, түз эле Айжанга карай басты. Салкын жел Айжандын саамайын сылап турду. Жүзүндөгү билинер билинбес жеңил боектору анын көркүнө көрк кошуп, Даниярдын жүрөгүнүн тереңиндеги сезимдерди козгоп өттү. Даниярды көргөн Айжандын көздөрү жайнай түштү. Келип калдыңызбы? Жүрүңүз, ичкери кирели, деди Айжан. Айжандын назик үнү, жайдары көздөрү, жыпар жыты Даниярдын деле боюн козгоп өттү. Шашып алдыга кадам шилтеп бараткан Айжанды карап, көргөн көзүнө ишене албай турду. Анын артынан жөнөдү. Бюрого киргенде эле Айжан Акмат кызы жана Данияр Самидинов келдиби? Деп сурашты. Ооба, биз келдик. Айжандын бул сөзү Даниярды селт эттирип, ички дүйнөсүн дүрбөлөңгө салды. Кириңиздер. Заматта көз ачып жумгуча экөө эки ажырым жолго түштү. Ушуну эле күтүп тургандай Айжан. Мейлиңиз, жакшы калыңыз. Мен сиз бактылуу болосуз деп ишенем, деп басып кетти. Данияр сүйлөөгө күчү жетпей, көз алдында
Заматта бөлүп өткөн окуяга ишене албай турду. Артына бир да жолу бурулуп карабастан кетип бараткан Айжанды узата карап тура берди. Ошол күндөн калбай Айжан Германияга учуп кетти. Германияда атасынын бир аз банкта сактаган акчасы бар эле. Атасы аны Айжанга кырсыкка учурар алдында айткан. Кокусунан болгон жол кырсыгы атасы Акматтын өмүрүн алып тынды. Германиянын Гамбург шаарынан Айжанды Бекзат тосуп алды. О, чындап эле бул сенсиңби? Мени унутту деп ойлогом. Кандайсың анан? Ден соолук жакшыбы? Ооба, чындап эле Мен жакшы, өзүң кандайсың? Кудайга шүгүр, жакшы. Акырындап кыбырап, аракеттин үстүндө жүрөм. Экөө кучак жая учурашып, бири-бирине болгон сагынычты баскандай болушту. Бекзат экөө сүйлөшүп Гамбург шаарынын Элба дарыясына жакын жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн бирине келишти. Бекзаттын кубанычында чек жок эле. Себеби ал Айжанды дос катары эмес, андан да жакын жакшы көрөт. Айжан менен Данияр баш кошкон күнү өз сезимдерин башкара албай, Айжанды унутуу үчүн ушул жакка келген. Бул жакта Бекзат врач-кардиолог болуп иштейт. Азыр кадимкидей атактуу Гамбург шаарында даражасы бийиктеп калган учуру. Айжан немис тилин мыкты билет. Бир кезде аябай кызыгып, немис тилин үйрөнүп алган. Ал тигүүчү, дизайнерликке кызыгат. Өзү ар кандай кийимдердин моделдерин ойлоп табат. Гамбург шаарындагы Ажайып Кооз деген компанияга жумушка орношту. Аны Бекзат сүйлөшүп даярдап койгон. Тил жагынан Айжан кыйналган жок. Алгачкы иш күнүндө эле анын жараткан иштери ошол компаниянын башкы директору Ханна Кариустун кызыгуусун жарата алды. 2-3 айдын ичинде Айжандын жараткан 2-3 дизайны модельдердин кийүүсүндө подиумга чыкты. Ар жактан келген коноктордун кызыгуусун арттырып, анын иштерине буйрутмалар түштү. Айжан тигүүгө жетишпей жанына 2 жаш кызды жардамчы кылып алды. Ханна Кариус анын ар бир ишин мактаган сайын ал жакта иштеген дизайнер кыздардын ич күйдүүлүгүн жаратты. Ал ичи күйгөн кыздардын арасында Мия да бар эле. Мия иши бааланбай калганына нааразы болуп, кайсы бир кыргыз кызына ордун алдырып койгонуна жини келип, жаңы эле тигилип даярдалган Гамбург шаарындагы эң бай делген Клара Альберт аттуу айымга тигилген көйнөктү кескилеп салды. Клара Альберт келгенде Айжандын жардамчы 2 кызы Лина менен Элла тызылдап чуркап келип, Айжанга айтып, көйнөктүн абалын көргөн Айжан ыйлагысы келип кетти. Баары ким кылды деп ары бери тызылдап чуркап калышты. Эмне кылаарын билишпей. Буларды байкаган Клара Альберт иштин чоо жайын билип, демейде бир нерсе туура эмес болуп калганда баарына бакырып, чыр салган Клара бул жолу эртең мененки саат 9га келем. Ошол убакта көйнөк даяр болсун деп чыгып кетти. Баары аң-таң болуп кала беришти. Ойлогон оюн ишке ашыра албай калган Миянын ичи куйкаланып, Айжандын жолдуу экенине жини келе түштү. Баягы саркеч көйнөк кайрадан тигилди. Аябай кылдаттык менен тигилген көйнөк көргөн кишинин көз жоосун алып, кызыгуусун арттырып турду. Ал көйнөк аябай кайтарылып, эртеси өз ээсине өз убагында тапшырылды. Клара Альберт Айжандын адамдык сапатына баа берип, анын ишин жогору баалады. Бул көйнөктү ал 60 жылдык юбилейин өткөрүү үчүн тиктиргенин айтып, Айжан менен Ханнага чакыруу кагазын берип кетти. Клара Альберт Гамбург шаарынын атактуу айымы болгондуктан Ханнаны конокко чакырганына Ханна абдан сүйүнүп, кубанычын ичине жашыра албай турду. Айжан өзүн акыркы күндөрү башкача сезе баштады. Гамбургга келгенден бери табити тартпай, көңүлү айнып жүрөт. Алгач климат алмашкандан улам ушинтип жатамбы деп ойлогон. Бирок бул абал токтобой, тескерисинче бир аз толуп, баскан турганы оорулуша баштаганын байкады. Бүгүн дем алыш күнү эле. Күзгүгө келип, өз денесине көз чаптырды. Бир аз томпое түшкөн ишин көрүп, чоочуп кетти. Мен кош бойлуумунбу? Деп ойлоно келсе, акыркы айызы качан келгени эсинде жок. Жумуш менен алектенип, аны унутуп калыптыр. Телефону шыңгырады. Караса Бекзат. Кандайсың, Жанна? Айжанга Гамбургга келгенден бери Жанна аттуу жаңы ысым ыйгарылган. Жергиликтүүлөрдүн тилине ыңгайлуу болгондуктан ал Жанна Акмат деген ат менен белгилүү болуп калган эле. Жакшы, өзүң кандайсың? Качан келдиң? Бекзат 1 апта мурун Кыргызстанга кеткен болчу. Азыр эле келдим.
Үйгө жетер менен сага чалдым. Жакшы. Чоң энеме бардыңбы? Кандай экен? Расул байкемди көрдүңбү? Ооба, бардым. Чоң энең жакшы экен. Расул байкең жөнүндө жолукканда айтайын. Качан жолугабыз? Азыр жолуксак да болот. Мен бошмун. Макул анда. Жарым саатта сенин жаныңа өтөм. Кофе ичип отуруп сүйлөшөлү. Айжан Элба дарыясынын жээгинде жайгашкан чакан кафеге келип Бекзатты күтүп калды. Бекзат 10-15 мүнөттөн кийин келди. Экөө учурашып кофе менен таттууга буйрутма беришти. Буйрутмалары келгиче сүйлөшүп отурушту. Бекзат: "Эми айтчы, Расул байкеме эмне болду?" Расул менен Даниярдын ортосунда чыр чыгып, Расул Даниярды бычактап коюптур. Азыр суракта экен. Адвокаттын айтуусу боюнча 5 жылга эркинен ажырашы мүмкүн дейт. Анан Даниярга эмне болду? Жакшы элеби? Данияр азыр ооруканада, дарыланып жатыптыр. Оңдалысына бычак жеген экен. Бирок жакшы. Бычак анча терең кирбептир. Абалы азыр туруктуу. Байкеме эмне болот? Жазасын жеңилдетүүгө болбойбу? Эмнеге болбосун? Болот. Бирок ал Даниярга көз каранды. Данияр деген ысымды укканда Айжандын жүрөгү эзилип, көкүрөгү оорулой түштү. Ичинде толкуп турган сезимдерине ээ боло албай турду. Бул сүйүү аны качанга чейин кыйнай турганын билбейт. О Кудай, мага жеңилдик бере көр. Данияр деген ысымды укканда качанкы бир тааныш сымал кабыл алчудай абалга жеткире көр. Мен Даниярды унуткум келет. Ага болгон таза сезимимди кор кылба, деп өз ойлору менен алышып жаткан Айжандын оюн Бекзаттын сөзү бөлдү. Жанна, сен жакшы элесиңби? Эч жериң ооруп турган жокпу? Жакшы элемин, бир аз көңүлүм айнып жатат. Ооруканага баралыбы? Баса, Бекзат, мага жакшы гинеколог керек. Таанышың болсо, номерин бересиңби? Бекзаттын өңү өзгөрүлүп кетти. Макул, Жанна. Мен жолдо жүрүп чарчадым. Кете берейин. Мен сага жакшы гинекологдун номерун WhatsApp желеси аркылуу жиберем. Үйгө барганда. Ал тез-тез басып Айжандын жанынан кетүүгө ашыкты. Айжан Бекзаттан эч кандай өзгөрүүнү байкаган жок. Аны узата карап тура берди. Дагы бир аз Гамбургдун жамгырлуу көчөсүндө кыялдары менен алышып, жалгыз сейилдеп, анан үйүнө кирди. Эртеси жумушунан суранып, Бекзат номерин жиберген гинеколог менен сүйлөшүп, убакыт белгилешти. Текшерүүдөн өтүү үчүн ага барды. Гинеколог көзү көк, сары, орто жаштагы аял экен. Айжандын айткандарын угуп дароо УЗИге тартты. Дарыгер: "Куттуктайм. Сиз кош бойлуусуз. 18 жума 2 күн болуптур. Ичиңиздеги балдардын жүрөгүнүн согушу, өсүшү жакшы. Азыр бардык анализдерди тапшырыңыз. Анан жыйынтыгын көрүп, ошого жараша витаминдерди ичесиз." Айжандын көзүнө мөлтүр жаш толуп, айласы куруп турду. Ичиндеги жаңы өмүрдү кабыл алгысы келбей жатты. Ал азыр эне болууга даяр эмес болчу. Айла жок. Эмне кылат элем? 3 айлык жаш өмүрдү жок кылмак белем, деп ойлонду. Бардык анализдерди тапшырып, жумушуна келди. Бирок ойлорун жыйнай албай, эч нерсеге көңүлү чаппай, көөдөнүнө батпаган ыза менен шолоктоп ыйлап жатты. О Кудай, эмнеге мындай кылдың? Мен аны унутайын дебедим беле? Эми аны кантип унутам? Атасы каалабаган наристени кантип бул жарыкка алып келем? Ичимдегини мен да каалабай турам го. Акыры бул наристенин күнөөсү жокку. Мен эмнеге кабыл алгым келбей жатат? Болгону, мен аны менен байланыштырган эч нерсе ортобузда калбасын каалаган элем. Эми кантем? Канткенде бул нерсеге көнөм? О Аллахым, өзүң мага жардам бере көр. Буркурап ыйлап жаткан Айжанды көргөн ханына ачуу очуп кетти. Тез эле жанына келип, аны жерден тургузуп, отургучка отургузду. Жанна, сага эмне болду? Эмнеге ыйлап жатасың? Менин боюмда бар экен. Болгону да мен сүйгөн, бирок ал мени сүйбөгөн адамдан. Ал менден балалуу болууну каалаган эмес, деп туталанып ыйлаган Айжанды ханына бооруна кысты. Айжан, билесиңби? Сен абдан бактылуусуң. Эмнеге экенин айтайынбы? Сенде эне болуу мүмкүнчүлүгү бар. Кээ бирибиз эне боло албай жүрөбүз.
Эне болууну кааласак да, бизге андай бакытты сезүүгө буйрук болгон эмес. Мейли, ал сүйбөсө сүйбөй койсун. Сен аны сүйдүң. Сүйүү кандай керемет сезим экенин сезе алдың. Бул ичиңдеги жаңы өмүрдү сүйүүңдүн белеги катары кабыл ал. Көрөсүң, бул нарсени колуңа алганда бардык жаман нерселериң артта калат. Нарсени аныкы дебе, өзүмдүкү, меники де. Ошондо баары жеңил болот. Акыры бул ишиңдеги нарсенин күнөөсү жокко. Ханнанын сөздөрүн угуп, Айжан чыйрала түштү. Көз жашын сүрттү. Чындап эле, Ханна туура айтат. Бул ичимдеги жаңы өмүр. Мага сүйүүдөн болгон белек болсун. Менин сүйүүм меники. Демек, сүйүүмдүн белеги да меники деп ойлоду. Ошол күндөн тарта Айжан ичиндеги жаңы өмүрдү кабыл алды. Күндөн күнгө ичи чоңоюп, анын жашоосу оңолуп, ой өзгөрүп, такыр башкача жашоону үйрөндү. Данияр жөнүндө ойлонбой да калды. Бүт ою, көңүлү ичиндеги жаңы өмүргө бурулуп, жашоосу башка нукка бурулду. Бир айдан кийин Ханна менен Айжан Кларанын 60 жылдык мааракесинин сыйлуу коноктору болушту. Ал жакта жаңы адамдар менен таанышышты. Белгилүү адамдардан жаңы сунуштар түшүп, ажайып кооз компаниясы жараткан жаңы дизайндары көптөгөн сыйлыктарга ээ болду. Алдыга карай чоң кадамдар ташталып, мода дүйнөсүндө жаңы, өзгөчө ачылыштарды жасашты. Жыл жыйынтыгы болуп, Айжан жылдын мыкты саркеч дизайнери, ал эми Ханна жылдын мыкты жетекчиси деген наамдарга ээ болушту. Январь айынын 5-inde Айжан эгиздерди. Бир уул, бир кызды жарыкка алып келди. Айжандын кубанычында чек жок. Эне болуу кандай керемет. Ал сезимди сөз менен айтып жеткирүүгө болбос. Энелик мээрим өзү бир башкача. Аны өз жаныңдан жаралган балдарга берүүнүн өзү бакыт экенин туйган Айжан Ханнанын айткан сөздөрү эсине түшүп, анын туура багыт көрсөткөнүнө ыраазы болуп турду. Уулу менен кызына Ханнанын сунушу менен Амор жана Амора деген ысымдарды ыйгарды. Бул ысымдар сүйүүнү даңазалаган. Бир эле учурда назиктикти, бекемдикти бере алгандыгы үчүн ага абдан жакты. Кыргызсың го. Кыргыздын эле ысымын ыйгарсаң болмок, деп жаман көрүшүңөр да мүмкүн. Мен кыйын күндө жанымда болгон. Күч-кубат берип колдогон адамдын шагын сындыргым келген жок. Балага кандай ысым берсек да, эң негизгиси ал ысымдын маанисин түшүнүп, жакшы ой максатта коюлган болсо, баланын келечегине зыяны тийбейт деген ойдомун. Өз жашоомдо сүйүүдөн бакыт таппасам да, ал сүйүүнүн мага ыйгарган белегин кабыл алдым. Амор менен Амораны чоңойтуу мага алгачкы 3 айда кыйын болду. Амор момоюп жоош, ал эми Амора ыйлаак, түн уйкусу тынч болбой бир аз кыйнады. Бирок ошол учурда Бекзат дайыма жанымда болду. Билинбей убакыттар зымырап тез эле өтүп, азыр алар 4 жашка чыгып калышты. Амор токтоо, акылдуу, байкоочу, бейжеки ойной бербейт. Көбүнчө китеп окуйт. Конструктор менен ар нерсени курап, пазлды заматта чогултуп коет. Өзү болгону 4 жашта эле. Окуганды, санаганды, эсеп чыгарганды эртеле үйрөнүп алды. Уулума эртеле эс акыл кирип баратканы мени кээде ойго салат. Тааныштар таң калышып суктанышат. Мен көз тийип кетпесе экен деп чочулап да турам. Уулумдун бир гана кемчилиги атасына куюп койгондой окшош. Кээде Амордун көз карашынан, баскан турганынан кудум эле Даниярды көрүп тургандай болом. Ал эми Амора эрке, назик, ойноок, сезимтал, мээримдүү кыз. Мен жумуштан келсем, апа, чарчадыңызбы? Келиңиз эс алып алыңыз, деп мени аяп турат. Эми гана укканды үйрөнүп келе жатат. Бирок мага окшоп сүрөттү мыкты тартат. Бир карасам Даниярга да окшоп кетет. Бирок көрбөгөндөр көбүнчө мага окшотушат. Ошого өзүнчө сүйүнүп калам. Жакын арада мен Кыргызстанга барайын деген оюм жок эле. Кокустан чоң энем катуу ооруп калып, Кыргызстанга барууга туура келип калды. Уул кызымды ээрчитип, Бекзат менен чогуу жолго чыктык. Амор менен Амора Бекзатты аябай жакшы көрүшөт. Ошондон уламбы аны папа деп атап алышкан. Мен аларга тыюу салган жокмун. Антип айтпагыла деген да жокмун. Бекзат алардын папа дегенине өзү да каршы эмес, тескерисинче кубанычта. Мына бүгүн биз Кыргызстанга да жетип келдик. Манас аэропортуна келип, конгон учактан түшүп, каттоодон өтүп жатып, кызым Амораны таппай калдым.
кай жакка басып кеткенин байкабай калыптырмын. Тызылдап издеп, үн операторуна барып Бекзат жарыя кылдырды. Көңүл буруңуздар. 4 жаштагы кыз жоголду. Күлгүн көйнөк кийген, белинде ак белбоо менен байланган, чачына ак бантик тагылган, жонунда асынган күлгүн сумкасы бар. Ак жуумал кичине кыздын сол бетинде калы бар. Көрсөңүздөр, үн операторунун кеңсесине келип кабарлап койсоңуздар, сүйүнчүсү болот. Кыздын аты Амора деп кайра кайталап жар салып жатты үн оператору. Жаңы эле күтүү бөлмөсүнөн чыртка чыгайын деп турган Данияр жарыяны угуп калды. Ошол эле учурда бурчта ыйлап турган кичинекей кызга көзү түштү. Бир караганда кимдир бирөөгө окшоп турду. Кыздын жанына жакын келип, ылдый отуруп, боюн кызга теңеп, «Салам, сен Аморасыңбы?» деди, көзү карагаттай балбал жанган кызга. Бул кичинекей сүйкүмдүү кыз өзүнө жакын туюлуп, көздөрү качандыр бир учурда жоготкон көздөргө окшош эле. Эмнегедир бүт дене бою чымырап, Данияр өзүн жаман сезип кетти. Бирок оюн тез жыйнап, кызга суроолуу аяр карады. «Ооба, мен Аморамын». «Мен Данияр. Мени Байке десең да болот. Сен адашып кеттиңби?» «Ооба, мен адашып кеттим. Апамды, папамды, агамды таппай калдым. Мен тазалыкка барайын деген элем, адашып кеттим». «Жүр мени менен, сени аларга алып барып берем». «Жок, сиз менен бара албайм». «Эмнеге бара албайсың?» «Апам айткан, чоочун адамдар менен сүйлөшпө, эч жакка барба деген». Апаң туура айткан экен. Бирок сен менден коркпо, мен сени алдабайм. Апаңа алып барып барам. Мен сага сөз берем». «Жигитчеби?» Данияр күлүп, «Жигитче» деди. Кызды колунан жетелеп, андан көзүн албай бара жатты. Тыпылдап бараткан кичинекей кызды караган сайын Айжанга окшоп кетип жатты. Даниярдын жүрөгү опколжой түштү. «Чындап эле Айжанга окшош экен» деди кызга карап. «Амора, сен апаңдын аты ким?» «Менин апамдын аты Айжан». Даниярдын дене бою дүркүрөп чыкты. Мээси чыңалып, көзү караңгылай кетти. Ал учурда «Амора» деп дагы бир кичинекей бала чуркап келди. «Амора, сен кайда кеттиң? Мен сага айттым го жанымдан жылба деп». «Амор, мени кечир. Мен тазалыкка барайын деген элем, анан адашып кеттим». «Жожо десе. Мени коркуттуң го. Мындан ары мага айтпай эч жака кетпе. Макулбу?» «Макул. Таанышып ал. Бул Данияр байке». Амор Даниярды баштан аяк сынай карап, «Ассалому алейкум» деп колун Даниярга сунду да, «Сизге чоң рахмат. Карындашымды таап бергениңизге. Менин атым Амор». «Эч нерсе эмес. Таанышканыма кубанычтамын». Ошол учурда Данияр сагынган көздөргө көзү чагылды. Тиктешкен көздөр, үнсөзсүз, кыймылсыз, бир ордунда бир нече убакытка тиктеген абалда катты да калды. «Апа, бул Данияр байке. Мени сиздерге алып келди», деди Амора. Эми гана эсине келген Айжан чөгөлөй калып, кызын кучактады. «Амоничкам менен. Кайда кетип калдың? Мени жинди кылып коеюн дедиң го?» деп кызын өпкүлөп, көз жашын сүртүп жаткан Айжанга кызы кайрылды. «Апа, сиз Данияр байкеге ыраазычылык айтпайсызбы? Ыраазычылык айтыңыз, капа болуп калбасын». Аларды карап турган Амор: «Мен айттым го. Ошол деле болоттур. Папа, сен сүйүнчүсү болот дедиң эле го. Акча бересиңби?» деп кадимки чоң кишидей болуп сүйлөп турган жаш балага карап, Данияр так эле өзүн көрүп тургандай болду. «Бекзат, ыраазычылык сизге» деп Даниярга 5000 сомдуктан экини сунду. Бекзат Даниярды жакындан тааныбаса да, анын ким экенин айдан ачык билип, сезип турду. Данияр: «Жок, ыраазычылык, мага кереги жок» деп сунулган акчаны албай, дароо бурулуп басып кетти. Айжан Даниярдын караанын узап, көрүнбөй калгыча карап турду. Данияр дал өзгөрбөгөн, мурдагыдай эле өзүн баарынан бийик көргөн, мүнөзүн таштабаганы көрүнүп турду. «Бекзат, жүргүлө кеттик. Унаа да келип калды. Бизди алып кетчү» деди. Баары ээрчише аэропорттон чыгып баратышты. Балдарды Айжан жетелеп, Бекзат чемодандарды сүйрөп баратты. Буларды алыстан карап турган Даниярдын ичи күйүп, көөдөнү өрттөнүп жанындагы ассистентине «Тигил ким экенин мага тактап кел» деп буйрук берди. «Сен өзүңө такси чакыр» деп
Ысқытып унаасын айдап кетти. Ойлору ар жакка чачырап, Айжан турмушка чыкты деген ойду ойлогон сайын унаасынын ылдамдыгын күчөтүп учуп баратты. Ысқытып унаасын айдап, Теплый дом деген досунун түнкү клубуна келди. Барга келип, катар-катар 2 стакан коньяк жутуп жиберди. Ичиңдеги дүрбөлөңдүү ойлору басылабы деди. Бирок аттиң басылбады. Дагы 2 стаканды биринин артынан биринин кулкунуна куюп жиберди. Ичи ысып, мээси чыңалып, жер айлан көчөк боло түштү. Канча ичсе да мас болбогон Данияр заматта кызып калды. О, дос, баары жакшыбы? Сага эмне болду? Ким мынча сени кыйнады? Деп далысына таптаган Макс сурады. Айжанды көрдүм. Ал жалгыз эмес, жанында бирөөсү бар. Бирок мени ойлондурган ал эмес. Айжандын кызы баласы бар экен. Эмнегедир баланы өзүмө окшоштурдум. Бирок алар тигини папа деп атап жатышат. Мен ошону түшүнө албай турам. Дос, сен жакшы элесиңби? Айжан экөөңөр ажырашкансыңар, эсиңде болсо. Ал эми өзү билет, ким менен болсо да, кайда жүрсө да. Сенде жибек бар эмеспи? Айжанды анча эмнеге ойлоносуң? Билбейм. Өзүм да түшүнө албай жатам. Айжанды көргөндө мындай абалда калам деп ойлогон эмес элем. Ишенесиңби? Аябай башкача болдум. Бул көкүрөктө бир нерсе турат, эч кое бербей. Түшүнөм. Көптөн бери көрбөгөндөн улам болсо керек. Жөн кой. Ал өзү келет. Тиги Расул агасы биздин колдого. Баары бир сага, сенин алдыңа келери бар Айжандын. Муну уккан Данияр кичине эс ала түшкөндөй болду. Баягы көкүрөгүндөгү оордук бир аз кое бергендей болду. Ал күнү Данияр аябай ичти. Таңга маал бутун араң тартып, Айжан экөө жашаган батирге келди. Кире бериштеги эле бөлмөдөгү керебетке боюн таштады. Көз алдына Айжандын элеси тартылып, такыр эле уктай албай койду. Айжандын жүзүндө баягы баяоо секелек кыздын элеси жок. Айжан кыйла өзгөргөн. Баягы баяоо мүнөз Айжанга окшобойт. Айжандын мурунку белине түшкөн узун кара чачы жок. Чачы кыркылган. Өңү да бир башкача, өзүнө жарашыктуу. Бир гана көздөрү калган өзгөрбөгөн. Бирок ошол көздөрүндө ага болгон кандайдыр бир таарынычы бардай. Ары аударылып, бери аударылып, ар нерсени ойлоп жатып, баягы Айжанды жандап жүргөн жигитти эсине түшүрдү. Айжан турмушка чыкты деп ойлосо, ичи өрттөнүп кетти. Айжандын турмушта болуусун азыр, ушул учурда каалабай турат. Анын себеби эмне экенин түшүнгөн жок. Акыры ойлонуп жатып, уктап кетти. Ал учурда Айжан чоң энесине келди. Чоң энеси жупуну болгон 2 бөлмөлүү батирде экен. Баары эски, абалы начар үйдө жашап жатыптыр. Айжан такыр мындай деп ойлогон эмес. Агасы Расул чоң энесин жакшы карап жатат деген ойдо эле. Агасына Айжан аябай ишенчү. Бүгүн агасына жини келип турду. Агасынын чоо жайын чоң энесинен уккан Айжан аң-таң болуп эмне кылышты билбей элейип туруп калды. Расул башка жер түгөнгөнсүп барганда да Даниярдын ишканасына кирип, Даниярдын бөлмөсүндөгү сыр сандыгынан иш кагаздарын уурдап кеткендиги Айжанды туюк, аягы жок ойго салды. Агам эмнеге андай кылды деген суроонун курчоосунда калып, эч эле жолун таба албай турду. Агасы азыркы учурда суракта экен. Эмнеси болсо да агасынын өз оозунан уккусу келди. Эртеси агасына барды. Тергөөчү Даниярдын досу Ислам экен. Айжанды агасына эч эле жолукканга мүмкүнчүлүк бербей койду. Бул жашыруун иш иликтенип жатат. Бизге ушундай буйрук келген. Расулга эч кимди киргизгенге болбойт. Анын өмүрү коркунучта. Ал камерада болсо гана өмүрү сакталат. Айжан жини келип тергөөчүгө: "Сизге буйрук берген тиги досуңуз Самудинов Даниярбы?" деди. Тергөөчү Ислам үн катпай башын жерге салды. Айжан аны кайдан билет деген ойду ойлоонун өзү уят эле. Себеби Данияр буйрук бербесе да өтүнгөнү анык эле. Айжан, сен мени түшүнгөнгө аракет кылсаң, иш жашыруун жүргүзүлөт. Агаңдын кылган иши Крим чөйрөсүнө байланыштуу. Өтө кооптуу иш каралып жатат. Биздин убакытты алба, деп тергөөчү Айжанды иш бөлмөсүнөн чыгарууга аргасыз болду. Эч нерсени түшүнө албай калган Айжан Бекзатка ыйлап чалды. "Бекзат, мени агама киргизбей койду. Жакшы адвокат тапчы. Агамдын ишин Крим чөйрөсүнө байланыштуу дейт. Деги агам эмне кылып койгон? Сен бир нерсе билип, мага айтпай жаткан жоксуңбу?" "Жок, Жанна.
Менин эч нерседен кабарым жок. Мен азыр прокуратурада иштеген классташым бар. Ошого чалайынчы. Эгер бир нерсе билсем сага айтам, макулбу? Сен ыйлабачы, өзүң билесиң. Мен сенин ыйлаганыңды каалабайм. Макул, көрүшкөнчө, деди Айжан. Телефонду коюп жолду ойлуу басып келе жаткан Айжандын жанына ак түстүү, терезелери караңгыланган унаа келип токтоду. Айжан чочуп, унаадан алысыраак басып кетти. Алаңгыча унаанын терезеси ачылып, ага качандыр бир тааныш болгон Айжан деген коңур үн угулду. Айжандын бүт дулку боюн тиркиреп кетти. Айжан, токто! Кайда барасың? Менден качып кутулам дедиң беле? Агаңды куткаргың келеби? Басыгын тездетип бараткан Айжан шарт токтоду. Муну көргөн Данияр мыйыгынан күлдү. Акырын унаасынын эшигин ачып, унаадан түшүп, Айжанды көздөй басты. Айжан турган ордунда тура берди. Даниярдан көзүн албай. Данияр шайды от басып келип Айжанга салам деп колун сунду. Айжан кыйылып жатып араң колун Даниярга сунду. Айжандын мындай мамилесин байкаган Даниярдын жини келди, бирок сыр бербеди. Кандайсың анан? Менден кетип, өзгөрүп кетипсиң. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бул жашоодо өзгөрбөгөн тоо таштан башка эч нерсе жок. Каалаганынын баары өзгөрүлөт. Өмүрү бүткөндө өлчүлөр өлүп, жараксыз болгондо сынчуулар сынып жок болот. Ал нерсеге таң калуунун кереги жок. Данияр Айжандын муздай болгон көз карашын бүгүн биринчи жолу көрүп турду. Айжанды башынан аягына чейин караган Данияр: "Менин бир шартым бар. Эгер келишсең, агам бүгүн десең бүгүн, эртең десең эртең чыгат", деди. Айжан күлүп жиберди. Акыры сенин буйругуңду аткарып жатышкан экен го, тигил кызыл шапкечендер, деп ичинен ойлоду да: угуп жатам. Ал кандай шарт?" деп сурады. "Сен мага турмушка чыгасың. Жанагы жаныңдагыны келген жагына кетиресиң. Ошондо агаң боштондукка чыгат", деп Данияр Айжанга карап жылмайды. Айжандын өңү кубарып, жини келип: "Эч качан. Уктуңбу? Оң кулагың менен да, сол кулагың менен да угуп ал. Мен эч качан бир баскан жериме экинчи жолу аяк койбойм. Мен сага турмушка чыкпайм", деди. Данияр бир саамга үнсүз турду да: "Макул, өзүң бил. Өзүңдөн калсын. Мен сенин алдыңдан өттүм. Өкүнүп калба", деди да басып кетти. Айжан: "Самыдинов, мен эч качан өкүнбөйм. Сен менен ажырашып кеткениме да өкүнгөн эмесмин. Эми да өкүнбөйм. Сен өзүңдү Кудай элестетип алыпсың да. Менин да Кудайым бар экенин унутпа", деп жол жээгинде токтоп турган таксиге отуруп, жолуна түшүп жөнөп кетти. Дайыма "сиз" деп сылык сүйлөгөн Айжандын "сен" деген сөзүнө Данияр аң-таң болуп унаасына ойлуу басып келип отурду. Ассистентине: "Тигил ким экенин билдиңби?" деди. "Ооба, билдим. Ал келинчегиңиздин Зина деген курбусу бар го. Ошонун агасы. Азыркы учурда Германияда кардиолог врач болуп иштейт экен. Бул жака эмнеге келиптир?" "Бул жака эмнеге келгенин биле албадым. Тиги облустук прокурор Нурдин Жумалиев анын классташы экен. Расул менен Айжандын эртең саат 2-де жолугушуусу болот дешти. Сыягы ошого Жумалиевдин тиешеси бар го." Ошондой де. Жумалиевдин артынан киши кой. Анын ар бир кыймылы мага маалым болсун. Баса. Мага Бекзат менен жолугушуу уюштур. Ал эми Расулду тигилерге айткын. Эртең ал ооруканага түшсүн. Калганын Сашка колго алат. Айжан менен Расулдун жолугушуусу болбосун. Айжан качан мага турмушка чыгууга макул болот, ошондо гана Расулга жолугат. Ишти так аткар. Эгер бир нерсе болсо, керт башың менен жооп бересиң. Уктуңбу? Расулду тигинин жөөттөрү билчү болсо, өлтүрүп коюшат. Ал жөнүндө Айжан билбеши керек. Мен Расулдун өмүрүн сактап калыш үчүн өз жанымды тобокелге салдым. Эгер бир мүчүрүштүк кетире турган болсок, алдыда баарыбызды өлүм күтүп турат. Айжандын артынан киши кой, сак болушсун. Анын өмүрү да коркунучка дуушар болот, эгер Расулга жолукса. Ошон үчүн жолугушуу болбошу керек. Тур, жөнө, аракетиңди кыл. Ассистенти жөнөтүп коюп Данияр ойлуу: Айжанды кантип коргойм?
Анын ишенимине кайра кантип кирем деген ойлорду ойлоп таңды унаа ичинде Айжандын батиринин алдында аппак атырды. Таң агарып аппак атты. Жашоо тиричилик кайрадан жанданып, кыймылга келе баштады. Өз үйүндө төшөгүндө жаткан Келсинбек эшиктен чоочун кишинин укканда уйкулуу көзүн ачты. Амансызбы апа? Келсинбек барбы? Сурма апанын кулагы ылдый болгондуктан эч нерсе уккан жок. Эшиктеги очоккон анын жаап отура берди. Улам нандын бышпаган жагын отко кактап, ойго батып отурду. Кулагы укпай калгандан бери сырттагы кыймылдан кабарсыз калган. Жанына келген чоочун адамдын көлөкөсүн көрүп, артына бурулду. Ал кишиге кулагы укпай турганын айтып, кагаз калем карматты. Амансызбы апа? Келсинбекке келдим эле, ал үйдөбү? Келсинбекпи? Ал уктап жаткан. Мен азыр аны ойготоюн, деп бышып калган нанын казанга көмкөрүп үйгө кирип кетти. Карыган апанын бөкчөңдөп баратканын көргөн Ислам аны аяп турду. Исламдын Келсинбекке келгенинин себеби Расулдун айткан сөздөрүн тактоо үчүн эле. Сурма апа үйгө кирип эле азыр эле уктап жаткан уулун таппай калды. Ички бөлмөнүн терезеси ачык бойдон калган экен. Эч нерсеге түшүнбөй калган Сурма апа кайра эшикке чыкты. Ай уулум, Келсинбек үйдө жок экен. Эшикке чыкса керек. Бул кулактын айынан сезбей калган окшойм. Тегерекке көз чаптырып, короо сарайды караган Ислам Келсинбекти үйүнөн таппай кетти. Сурма апа, Келсинбек дагы эмне бале кылып койду экен бул бала, деп санаага батып, нан жаап жатканында унутуп коюптур. Күйүк жыттанганынан эсине нан жаап жатканы түшүп, очокту көздөй ылдамыраак басты. Казанга көмкөрүлгөн нанды алып, күйгөн жерин бычак менен кыра кетти. Ал учурда Келсинбек токой аралап, качып из жашырды. Келсинбектин үйүнөн сыртка чыккан Ислам аны жандап келген жанжокөрлөрүн Келсинбектин үйүнө кароолго коюп, өзү Даниярга жөнөдү. Данияр менен Ислам бала күндөн бери дос. Расул, Данияр, Болот, Ислам, Максат чогуу өскөн аябай ынак достор эле. Баягы болуп өткөн окуядан кийин достордун мамилеси солгундап кеткен. Кайсы окуя деп ойлонуп жатсаңыздар, Расулдун атасы Даниярдын атасынан көп суммада акча алып, аны төлөбөй жүрүп өлтүрүп койду деген имиштер тараган. Расулдун атасы камалып, соту болот деген күнү жол кырсыгынан каза тапкан. Аны жандап келе жаткан эки конвой жана айдоочу да каза болушкан. Ошол каргашалуу күндөн тартып достордун ортосундагы мамиле сууп, эки жаат болуп калышты. Болот менен Расул бир тарапта, Данияр менен Ислам бир тарапта калышты. Макс болсо ортодогу көйгөй силердики. Мен эч кимдерди тандай да, бөлө да албайм деп көпүрө болуп ортодо жүрдү. Ошол учурда Даниярдын чоң атасы Расулдун карындашын Даниярга алып берип койду. Самидин ата менен Жеңиш ата кан достордон болушкан экен. Достугубуз улансын деген максатта Данияр менен Айжанды кичинесинен эле кудалашып, убадалашып коюшкан экен. Ортодо кандай жаман мамиле болбосун, Самидин ата досума берген убадамдан тана албайм деп, эч кимди укпай, Данияр менен Айжанды бири-бирине байлап койгон. Данияр Айжанды көргүсү келген жок. Ал эми Айжан тескерисинче Даниярды жакшы көрөт. Алгачкы махабаты Айжанга азап менен кубанычты кошо алып келген. Акылына жүрөгү баш бербей, өз жашоосун тобокелге салып, бактылуу болууга бел байлаган. Бактылуу болууга жалгыз жүрөк алсыз экенин сезип, акыры үмүт үзүлгөн Айжан бакытты башкадан издеп, такыр эле багытын өзгөртүп, өткөнүн унутууга из жашырып, башка өлкөгө кеткен эмес беле? Мына минтип Даниярды көрүп, баягы өчкөн үмүттөр кайрадан бүчүр байлагысы келип турат. Бирок Айжан азыр жаш эмес, убакыттын өтүшү менен өз ойлорун, өз сезимдерин башкарууга күчү жетип, чечимди да өз учурунда чыгарууну үйрөнгөн. Данияр Айжандын өзгөргөнүн байкады. Баягы баюу, ишенчек кызды жоготконун сезип, кайра өзүнө Айжанды кайтарып алуунун амалын издеп таппай, өзүнчө эле убара. Айжандын кайра кайтып келгенин уккан Самидин ата аябай кубанды. Айжанды үйүнө конокко чакырды. Даниярдын айланасындагы адамдардын баары Айжанды жаман көрсө да, бир гана Самидин ата жаман мамиле жасаган эмес. Ошон үчүн Айжан Самидин атанын сөзүн аттап кете алган жок. Айласы курган Айжан агасы Расулга жолуга албай, Самидин атанын үйүнө жөнөдү. Ал учурда Самидин ата Даниярды да түштөнүүгө үйүнө чакырып койгон. Данияр менен Айжан бир убакта Самидин атанын үйүнө келишти. Экөө босогодо кезигишип, бири-бирине баш ийкешип учурашып,
Данияр Айжанга жол бошотуп, үйгө ээрчишип кирип келишти. Чогуу келген небереси менен келинин көргөн Самүйдүн ата сүйүнүп кетсе да билгизбеди. Аларды жайылып турган дасторконго чакырып, чогуу тамактанышты. Айжан эч нерсени ойлобой, жайдары кабак көрсөтүп, Самүйдүн атанын ал-абалын, ден соолугун сурап отурду. Самүйдүн ата да берилүү менен үйдө болуп өткөн окуяларды, жаңылыктарды айтып сөз кызыгына кирди. Эмнегедир Даниярдын тамагынан бир кашык да тамак өтпөй, табити жок болуп көңүлсүз өз ойлору менен алышып отурду. Айжандын балдары кимден? Такталган маалымат боюнча, Айжан Даниярдан кийин турмушка чыкпаптыр. Жанындагысы ким? Эмне үчүн балдар аны папа дешет? Деген ойлордун курчоосунда калды. Түштөнүү да бүттү. Самүйдүн ата Айжанга карап, «Кызым, мен азыр сага суроо берем. Анткени менин ойлогонум эле ошол болуп жатат. Мага чындык керек. Эгер капа кылып алчу болсом, мени кечир, кызым». «Макул, ата. Сурай бериңиз. Сен турмушка чыктыңбы?» «Жок», деди Айжан күлүп. «Чыкпадым». Анда сенин кичинекейлериң менин чөбөрөлөрүмбү?» Айжан азга үнсүз отуруп, Даниярдын аны тигиле карап отурганын байкады. Өзүн колго алды. Азыр жашырганы менен акыры билинерин сезген Айжан: «Ооба, алар сиздин чөбөрөлөрүңүз. Бир гана менин балдарым. Ал балдардын атасы да, апасы да мен. Сиздин небереңиз Даниярдын мен төрөгөн балдарга ата болбойм деген сөзү бар. Мен үчүн азыр балдарымдан кымбат эч нерсе жок. Балдарды менден талашпайсыздар деп ишенем. Кааласаңыз, кийинки жумада алып келип, сизге учураштырып кетем». «Ооба, кызым, алып кел. Мен аларды көргүм келет. Балдарды сенден талашпайбыз. Мен ага кепилдик берем. Болгону балдарды менден алыстатпа. Бул менин сага деген өтүнүчүм. Менин өсөөрүм эмес, өлөөрүм калды. Көзүм өткөнчө чөбөрөлөрүмдүн жытына тое турайын». «Макул, чоң ата, мен барайын. Амор менен Амора мени күтүп калса керек», деп Айжан Самүйдүн ата менен коштошуп чыгып кетти. Алардын сөздөрүн угуп, үнсүз отурган Данияр да Айжандын артынан чыкты. Данияр Айжандын алдындагы күнөөсүн сезип, айласы куруп, эмне кылышты билбей акырын гана үн катты. «Айжан, токтосоң, сүйлөшчү сөздөр бар». «Меники жок, бекер убара болбо», деп таксиге чакырык берип, күтүп калды. Айжандын жанына Данияр келди да: «Айжан, Расулга жолугасыңбы?» Айжан жалп бурулуп Даниярга карады. «Ооба, жолугам». «Таксиге чакырыкты артка кайтар. Расулга экөөбүз барабыз. Агаңа сага жалгыз барууңа болбойт». «Эмнеге жалгыз баруума болбойт?» «Анткени Расул тийишпечү адамдарга тийишип алган. Өмүрү коркунучта». Айжан ойлонуп калды. Таксиге болгон чакырыгын артка кайтарып, Даниярдын унаасына келип отурду. Данияр унаасын белгисиз тарапка айдап жөнөдү. 2-3 сааттан кийин шаар четиндеги чакан айылга кирип барышты. Айылдын этек жагындагы чоң, заргырап салынган 2 кабат үйгө келишти. Үй ээси эшикке чыгып, Даниярды көрүп эле жалпылдап учурашып, экөө обочо барып бир нерселерди сүйлөштү. Тиги кара каштуу, кара тору киши маал-малы менен мени карап, Даниярга бирдемелерди түшүндүрүп жатты. Аңгыча эле үй ичинен бир чоочун келин чыгып, мени ээрчитип үйгө кирди. Ал келин сүйлөйбү же жокпу, билбейм. Унчукпай эле мага чай куюп берип жатып, улам алаңдап эки жагын бир нерседен корккондой карап жатты. Мен батынып андан эч нерсе сурай албадым. Унчукпай чыныга куюлган чайды уурттап отурдум. Жарым сааттан кийин эшиктен Данияр кирип келди. Тиги кара каштуу кишиден кабар жок. Данияр менин жаныма келип отуруп, азыр Расулду алып келишет деп, төрдөгү диванга кыйшайып жата кетти. Даниярдын чарчаңкы абалы мага билинип турду. Сыягы уктабаса керек. Үнсүз отургандан тажап кеттим. Телефонумду чукулап кирдим. Байкасам бул жакта байланыш жок экен. Балдарды сурайын деген элем. Бекзаттан да кабарсыз калган элем. Тынчым кете баштады. Данияр аны байкады окшойт. «Айжан, үй жагыңан кабатыр болбо. Аларга кабарлап койгом», деди да
Орнунан туруп келип жаныма отурду. Саамайыма түшкөн чачымды кулагыма кыстарып, «Айжан, билем, мен сенин алдыңда кечирилбес күнөөгө батканымды. Мени кечир дебейм. Болгону мени балдарым менен байланыштыр. Мен алардын жашоосунда аталык милдетимди аткаргым келет. Ооба билем. Мен сен төрөгөн балдарга ата болбойм дегем. Ал сөзүмдү артка алам. Мен сен төрөгөн балдарга ата болгум келет», деп токтоп калды. Менин ага болгон көз карашымды карап, башын жерге салды да, «Айжан, мени кечир. Жанымда болгонуңда кадырлап арткай албаганым үчүн. Мага бир мүмкүнчүлүк берчи. Мен сага болгон өз сезимдеримди далилдейин», дегенде сырттан үндөрү угулуп, алар бир нерсени талашып жаткандай болушту. Экөөбүздүн тең көңүлү сырттагы үндөргө бурулуп, Данияр ордунан тез туруп мени башка бөлмөгө киргизип, «Эшикке чыкпай тур» деп, өзү сыртка чыгып кетти. Эч нерсеге түшүнбөй эле араң эле жарык берип турган шамдын жанында караңгы бөлмөдө жалгыз калдым.